Эльдорадо компаниясы тиричилик техникасы, электроника жана үйгө керектүү буюмдарды саткан россиялык дүкөндөрдүн үлкөн түйүнү. Эльдорадо компаниясынын ишмердүүлүгүнүн географиясын айтсак, Россия Федерациясы жана КМШ өлкөлөрдөгү 200 шаарда жайгашкан. 600 дүкөн кызмат көрсөтөт. 2016 жылдын 4-июнунда Кыргызстандагы биринчи Эльдорадо дүкөнү ачылган. Дариги Жибек жолу проспекти 381 Ибраимов көчөсү менен кесилишкен жерде. Эльдорадода жылдын мега сатып түгөтүүсү 15-нен 31 декабрга чейин бардык тиричилик техникасына жана электроникага 50% чейин арзандатуулар. Бул жана башка жаңылыктарга Эльдорадо дүкөнүнүн расмий сайты Эльдорадо Бишкек же Facebook, Instagramдагы баракчалардан биле аласыз. Салам достор, мен Азамат Хусейнов, бул Сапат программасы. Сапат. Атайын сиздер үчүн керектүү техника тууралуу пайдалуу маалымат топтоп койдук. Керектүү техника дегенибиз миңдеген кыргызстандыктардын күнүмдүк жашоосунда колдонуп жүргөн техника. Ал ар бир үйдө үй бүлө мүчөсү болуп калган. Майрам болобу, кадимки иш күн болобу, таңдан кечке чейин жалпыбызга көңүлдүү маанай тартуулайт. Эмне болушу мүмкүн деп жатсаңыз керек. ТВ-н Сапат программасында бүгүн биз заманбап телевизорлорду салыштырабыз. Тада! Бүгүнкү чыгарылышта Шиваки 43 A9000 жана ошондой эле LG 43 LH590. Салыштырууда чындык билинет. Көлөмү бирдей эки телевизорду салыштыралы. Саркич металлопластиктен даярдалган корпус жана элеганттуу койгучтары бар LED телевизор LG 43 LH590. Ар бир бөлмөнүн көркүнө көрк кошот. Экрандын көлөмү 43 дюйм Full HD сапатында көрсөтүп, түстөрдүн максималдуу табигый кооздугун берет. Бул модель Triple XD күчтүү процессору менен жабдылган. Ал добуштарды эффективдүү фильтрациясын камсыздап, көрсөтүлүп жаткан видео тасманы максималдуу деталдаштырат. Ал эми спорттук мелдештер менен көркөм тасмалардагы сюжеттердин динамикалуу сценаларын мүмкүн болушунча так жана көркөм көрсөтүш үчүн Picture Mastering Index камсыздайт. Кара түстүн тереңдигин, түстөрдүн контрасты менен жарыгын, деги эле боектордун гаммасын табитке жараша түздөп алууга болот. Үн коштоосу тууралуу айта кетсек болбос. Бул телевизордо болуп жаткан окуялардын көрүүчүгө максималдуу жакын болушуна кубаттуу 10 ватты түскөн 2 динамика жардам берет. Добушту жеткирүүчү Virtual Surround жаңы иштелип чыккан версиясы жана үндүн таза чыгышын камсыздаган Clear Voice 5 деген баага татыктуу. Кааласаңыз, бул телевизорду дубалга жайгаштырып алсаңыз болот. LED телевизор Шиваки 43 A9000. Орто көлөмдөгү бөлмөнүн интерьерине жакшы жарашат. Ал Full HD форматында көрсөтөт. Экрандын мүмкүн болгон көрсөтүү өлчөмү 1920-1080 пикселди түзөт. Бул моделде экранына жарык берүүчү светодиодтору бар. Бул өз учурунда көрсөтүүнүн мыкты сапатына жана тасманын так болушун камсыздайт. Көптөгөн артыкчыларынын ичинен аналог жана сонoriптик сигналдарды кабыл алган тюнердин бар болушу жана флеш-карта же болбосо башка булактардан туташтырып көчүрүү үчүн USB разъем берилгендигин айта кетсек болбойт. Дагы бир өзгөчөлүк Smart TV технологиясы колдонуучу интернетке туташып ар түрдүү контент менен пайдаланса болот. Конкурсанттардын бар мүмкүнчүлүктөрү менен кемчиликтерин айталы. Бүгүнкү күндө өлкөбүздөгү эң актуалдуу суроолордун бири цифралык тагырагы сонoriптик тюнери барбы? Албетте, эки телевизордо тең сонoriптик тюнери бар. Эгерде мурун телевизорлор түстүү же түссүз деп экиге бөлүнсө, бүгүнкү күндө түрдүү форматтарда көрсөтүлөт. Биздин эки конкурсант Full HD сапатында көрсөтөт. Барган сайын бизди курчаган техника акылдуу болуп бара жатат. Албетте, смарт технологиясынын аркасы менен. Мисалы мурда уюлдук телефондордун бардыгы жөнөкөй болсо, азыр смартфондорду колдонобуз. Албетте, телевизорлордагы смарт технологиясынан кур эмес. Smart TV функциясы пайдалуу да, жагымдуу да болгон маалыматтык, көңүл ачуучу ресурстарга жол ачат. Мисалы, YouTube, Facebook, Instagram жана башка көптөгөн социалдык тармактарын колдонууга мүмкүн. Бул суроодо да биздин конкурсанттар бирден упай алышат. Себеп дегенде, экөөндө тең Smart TV функциясы бар. Жана дагы бир суроо өндүргөн өлкө. LG Түштүк Корея, Шиваки Өзбекистан, Samsung техникасы чыгарган заводдон. Жылдыздуу тест.
Жогоруда айтылган сапаттардын баарын иш жүзүндө текшерели. Жылдыздуу тест рубрикасы жана бизде конокто Талас Амантуров. Тадам! Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Талас, эки телевизор сенин колуңда, пульт ишке кириш. И раз, два, три. Менин оюмча бүгүнкү сынакта түштүк кореялык LG телевизору мыкты өзүн көрсөтө алды деп айтсам болот. Анткени экрандын сүрөтүнүн сапаттыгы, ошондой эле системасынын ылдамдыгы абдан жакшы болду. Мага абдан жакты. Эки телевизор тең берилген тапшырмаларды мыкты аткарышты. Демек, тандоо өзүңүздө. Албетте, техника сатып алууда баасы да маанилүү роль ойнойт. Эльдорадо дүкөнүндөгү баалар. LG телевизору 29.369 сом. Шиваки 20.873 сом. Бишкек шаары боюнча жана интернет дүкөндөрдөгү орточо баалар. LG 37.516 сом. Шиваки 24.996 сом. Ардактуу серверлөрчүлөр, жаңы телевизор сатып алам деген замандаштарыбыздын кыялын жакындаттык деген ишенимдебиз. Коштошунун алдында Эльдорадо дүкөнүнөн 1000 сомдук бонустук карта. Ал эми ушул белекти утуп алайын десеңиз, биздин YouTube каналга Тумар ТВге кошулуңуз жана ошондой эле Эльдорадо эң мыкты деген комментарий таштаңыз. Ал эми жеңүүчүнү эмки чыгарылышта рандом аркылуу анықтайбыз. Баса техника дүйнөсүндө кандай бир техниканы салыштырууну кааласаңыз, биздин WhatsApp номерге жазып коюңуз. 0777 95 1025. Же болбосо комментарий калтырыңыз. Бул Сапат программасы. Көрүшкөнчө. Эльдорадо компаниясы тиричилик техникасы, электроника жана үйгө керектүү буюмдарды саткан россиялык дүкөндөрдүн үлкөн түйүнү. Эльдорадо компаниясынын ишмердүүлүгүнүн географиясын айтсак, Россия Федерациясы жана КМШ өлкөлөрдөгү 200 шаарда жайгашкан. 600 дүкөн кызмат көрсөтөт. 2016 жылдын 4-июнунда Кыргызстандагы биринчи Эльдорадо дүкөнү ачылган. Дариги Жибек жолу проспекти 381 Ибраимов көчөсү менен кесилишкен жерде. Эльдорадода жылдын мега сатып түгөтүүсү 15-нен 31 декабрга чейин бардык тиричилик техникасына жана электроникага 50% чейин арзандатуулар. Бул жана башка жаңылыктарга Эльдорадо дүкөнүнүн расмий сайты Эльдорадо Бишкек же Facebook, Instagramдагы баракчалардан биле аласыз.